Айбек Исманов, Баткен шаарынын тургуну. 1987 жылы туулган. Маркум 2010 жылдан бери Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдары министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгында кызмат өтүп, өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн кароол башчысы кызматында эмгектенип жаткан. 2022 жылдын 16 сентябрында кызматтык милдетин аткаруу учурунда Кыргыз-Тажик чек-арасында болгон кагылышуудан улам душман огунан каза тапты. Артында 3 уулу, жубайы калды. Акчалов 1998 жылы Талас облусунун Манас районуна караштуу Бала Саруу айылында туулган. Тажиктердин куралдуу кол салуусунан улам мерт кеткен ага лейтенант буга чейин мекен алдында жасаган эмгеги үчүн президенттин колунан сыйлык алган. Ошондой эле Москвада өткөн парадка да катышып келген. Жаңыбай уулу Тилек Талас облусунун Бакаята районунун Ора айылынын тургуну. Прапорщик. Коргоо министрлигинде келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн. 5 бир туугандын кенжеси болгон. Манас Баатырбеков Баткендеги номер 707 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. 27 жаштагы кенже сержанттын үйлөнүү тою 2 октябрга белгиленген эле. Ал Аксай аймагындагы Ак Суу дарыясында жайгашкан головной суу бөлүштүрүүчү жайынан снаряд тийип каза тапкан. Жанбек Якубов 1997 жылы Лейлек районунун Маргун айылында туулган. Маалыматка караганда ал 17 сентябрь күнү октары ташыган аскердик унаа менен Лейлек районунун аймагында бара жаткан. Тажик аскерлери тарабынан атылган минометтун огу тийип, ошол жерде жан берген. Бекмырза Шарабидин уулу 1996 жылы туулган. 2015 жылы Улуттук гвардияда 1 жыл кызмат өтөп, 2016 жылдан бери келишимдик негизде чек-ара кызматында аскер кызматкер болуп иштеп келе жаткан. 16 сентябрда Кыргыз-Тажик чек-арасындагы куралдуу кагылышта окко учкан. Ал Лейлектеги Кулунду чек-ара бекетин аткылоодо курман болгон. Бектур Ислам уулу Ош шаарына караштуу Жапалак айылында 1991 жылы төрөлгөн. 2008-2009 жылдары Жалал-Абадта армияда кызмат өтөп, 2011 жылы чек-ара кызматына келишимдик негизде кызмат өтөөгө кирген. Анын артында 2 баласы, кош бойлуу келинчеги калды. Ал кандай жагдайда кантип курман болгону азырынча белгисиз. Бекболсун Рыспек уулу Кыргыз-Тажик чек-арасындагы куралдуу жаңжалда мерт кеткендердин бири. Ал болгону 22 жашта эле. Номер 2001 аскер бөлүгүнүн Лейлек автожол көзөмөл өткөрүү бекетинде кызмат өтөп жаткан. Ал үй бүлөдө 5 бир туугандын эң кенжеси болчу. Баатырбек Райымбек уулу чек-ара кызматынын номер 20-22 аскер бөлүгүнүн Бөрү Атайын багыттагы отрядынын чалгынчы фельдшери болуп Баткенде кызмат өтөп жүргөн. Ал 2014 жылы ата мекенди коргоодо кызматтык парзын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн эрдик медали менен сыйланган. 42 жаштагы Баатырбектин артында келинчеги, 3 кыз, 1 уулу калды. Балдарынын кичүүсү болгону 2 жашта. Эляман Ураимов Баткен районунда жайгашкан аскер бөлүгүнүн командири болгон. Ал башка офицерлер жана жоокерлер менен бирге 16 сентябрда Достук айылындагы өзүнүн постунда күжүрмөн тапшырманы аткарып жүргөн. Маалыматтарга караганда, кыргыз жоокери агрессорлорду жок кылуу үчүн граната менен өзүн жардырган. Эляман Ураимов Бишкек аскердик институтун аяктаган. Ал Алай районунан болот. Артында 2 баласы калды. Абсамат Жекшембеков Атбашы районунун Терек Суу айылында туулган улук лейтенант. Нурсултан Жаныбеков Нарын облусунун Оттук айылынын кулуну, улук сержант. Алмаз уулу Бейкут Нарын районунун Экибаш айылынын кулуну, улук лейтенант. Мирлан Какаев Нарын районунун Куланак айылында туулган, катардагы жоокер.